Долбоордун эрежелери. Чакырылган конокко 5 суроо ар кайсы тармактан берилет. Берилген суроонун жообун билсе да, конок өз контакттарынан жообун алат. Суроолорго 50 секундда убакыт берилет. Эгерде абонент туура эмес жооп берсе, анда 10 секундда кемейт. Суроолордун бардыгына туура жооп алсак, бизден акчалай сыйлык болот. Авторитет биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum, hormatly dostlar. Nazarыңыздарда Авторитет долбоору. Бүгүн бизде конокто өзгөчө үндүн ээси. Эгерде күнгө чыгып энергия керек болсо, күндөн энергия алсаңыз, бул кишинин үнү менен энергия алабыз. Бүгүн анда эмесе назарыңыздарда өзгөчө үндүн ээси, мыкты алпарачу Урмат Борчанов. Арбаңыздар, ассаламу алейкум. Кандай жакшы келип алдыңызбы? Эң сонун. Бардыгы жайындабы? Маанайыңыз жакшыбы? Супер. Шарт түшүнүктүү? Болжол менен ооба. Даярбыз. Анда эмесе баштайбыз. Сизге болгону 50 секундда берилет. 50 секундда. 50 секундда берилет. 5 суроону тандайсыз. Музыка тармагы, кино тармагы, гендердик суроо тармагы жана ошондой эле мектеп программасы менен нукура кыргызча суроо. Кайсынысын тандайсыз? Нукура кыргызча. Анда эмесе кеттик. Нукура кыргызчаны тандады. Нукура кыргызча казтаман деген эмне бул? Казтаман. Майтаманга окшош экен бирок. Казтаманды кыргызча сөз. Таманда ошо майтаман эле го дейм. Ошо казтаман деген башкачараак. Башкачараак. Эми сиз жообун билсеңиз да, билбесеңиз да телефонуңузду бериңиз бизге. Биз контакттардан чалып сурайбыз. Казтаман деген эмне? Урмат мырза, бул нукура кыргыз биздин долбоордун эң эле оор суроолорунун бири болушу мүмкүн. Ооба. Сизде бир мүмкүнчүлүк бар. Ушул суроого өзүңүз каалаган бирөөнөн жооп алышыңыз мүмкүн. Алсаңыз болот. Андыктан өзүңүз бирөөгө каалап, ким нукура кыргызча жакшы билет, өзүңүз орусча айтканда сомнение кармабай дегендей. Себептенде нукура кыргызчаны көп билбегендиктен, көп биздин каармандардын, көп ушул жерге келген коноктордун көп секундаларын ушулар жеп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан бул эң эле оор суроолордун бири. Бир Азиз Нуртожиев деген 5 жыл чогуу жашаган бир Азиз деген досум бар. Нукура кыргызча. Кыргыз тили үчүн күйөт. Күйгөн балдарга. Фейсбукта Кыргыз группасы бар. тилин күйгөн үчүндөрдү абдан сыйлайбыз, урматтайбыз. Эгерде ушул жооп туура болсо, андан да жакшы бийик урматтап калабыз. Assalamu alaikum. Уалейкум ассалам. Мен Айсып эке, мен программада отурам. Сага суроом бар кыргыз тили боюнча кимге кайрыласың деди. Мен сени тандадым. Байке кыска убакыт бар, кыска жооп беришиң керек. Казтаман деген эмне? Казтаман деген жана буту түз болуп калат го. Таманы деген түз болуп калат да, негизи мындай. Майтаман эмес. Казтаман. Казтаманбы? Казтаман. Казтаман деле ошондой болуш керек, по-моему, казтаман. Казтаман менен тиги берки деле окшош, бирдей болуш керек менимче. Да. Башка оюң жокпу? Башка оюм жок. Интернеттен карайсың болбойт. Давай анда. Баракелде. Сиздин 10 секундаңыз аты ким эле? Азиз Нуртожиев. Азиз мырза, урматтын 10 секундасын Жеп койду. Ана эмесе уланталы келиңиз, сиздин бир мүмкүнчүлүгүңүз бүттен биз контакттардан өзүбүз издеп табабыз. Нукура кыргызча бөлгөндө Азиз жооп бере албагандан башка эч ким жооп бере албайт да. Карабайсың, мен сүйлөгөн сөздү сүйлөп койду. Мен сүйлөгөн сөздү? Ооба. Ошондой эле болуш керек, жакынлашыш керек деп. Азыр адамдар ойлонгусу келбейт да, билбесе, билбейм деп. Да. Сиздин контакттарыңызды жоготолдумбу мен? Ушул эле контакттар. Болгон ушул эле. Жарайт. Нукура кыргызча Казтаман дегенди ким билет, азыр издейли. Нурлан Насип билеби? Билбейм. Билиши мүмкүн. Нурлан Насип менен акыркы качан сүйлөштүңүз? Нурлан Насип өткөндө тойго чакырсам келбей койгон. Келбей койгон, макул, келбей койгон кишиге сол эле коелу, өзү да неудобно болушу мүмкүн. Ал мени чакырбай койду деп балким албай коебу. Уланталы. Обозова деген ким? Обозова, Айпери Обозова, дизайнер. Жарайт. Бизде дагы Совет агай ортопед дейт. Совет агай ортопед. Бир жолу лечение алса эле, эмне боюнча лечение кылды эле, унутуп койдум. Откеев, Сүйүн агайбы? Чалып көрөлүбү?
билбейт го дейм. Билбейт го. Урмат мырза Откеев агайыбызды билбейт деп салды. Кастаманды. Жок. Силимеке балким билет. Балким билет. Кайра кетип айтылды. Сидоров дейт. Эме Туман радиосунда. Мен өзүмө жакындатып алган окшойт. Орустарды эле. Руслан спонсор, чосо спонсор дегенде. Каякта спонсор? Нечеде спонсорбу? Ну, мен жана проектлерге спонсор издеп ошону спонсор жасап берсем керек. Аскат Сулайманов. Билишим мүмкүн да. Аскат Сулаймановго кетирели, анда эмесе. 30 секундаңыз калды. Неге? 40 секунд. Ошентсең? Мен ойлотпойм 30 секунд алган деп. Шашпаңыз, коркпаңыз. 40 секунд экен. Жаңылыштык менден кетти. Өзбекчеби? Алло. Рингтоңдар окumuş го Аскат байке. Эмне экен Дейт го. Аскат байке эме кечирим сурайм, мен программадан чалып аткам. Бир суроого жооп беркосузбу? Кастаман деген эмне? Кастаман деген эме. Орустар айткан эме. Пластмасс өпе. Жок, ал эмес, башка бир нерсе. Ошол. Айтпайсызбы эмне ал? Кастаман деген менин оюмча жанагы майпаңдап баскан. Айтаман. Пластмасс өпе орусча. Рахмат. Аны билбейм. Башка билбейм. Анда кайра чалам, шашпай. Кеч болсун. Караңыз, менде эле ой жүгүтөт баары. Менде эле ой жүгүтөт. Кастаман деген билбейт. Баса Жылдызбек Турсунбаевди жалаш керек да мен деген. Мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк берели. Жылдызбек Турсунбаевга. Кетиңиз. Жылдызбек Турсунбаевга. Бул оор суроо, албетте мүмкүнчүлүк алыңыз. Бирок 30 секундда Жылдызбек Турсунбаев бул киши билип жооп берсе жакшы. Бул жамакташтырып ыр менен жооп берет азыр. Же ал Туткучевго чалсам болмок экен, номерлери. Улан Парпиевдин атасын чалып көргөн. Ушундай болобу? Эгерде жооп бербесе. Мүмкүнчүлүк оор суроого берели. Каз эме эспи? Кызы, каз таман. Кадимкидей эле каз. Гуси гагага, Ассалам алейкум, Ишенкул байке, кандайсыз? Жакшы, урматбай, өзүң кандай? Бар жайында, мен бир программадан чалып аткам сизге, ошол кыргыз тилинде бир сөздү билбей сизден сурайын деп чечтим. Кыска убактым аз аябай бирок. Айтагам. Ишенкул байке, каз таман деген эмнени түшүндүрөт? Кастаман деген эмнени түшүнөт? Сен казды элестетесиңби? Ооба. Каз кандай басат? Майпаңдап басат. Болду ошол эле. Деп айтсам болбойт да, ал туура эмес деп атпайбы? Жок, эмне? Тема өзү эмне? Тема ошол сөздүн маанисин, маңызын айтып бериш керек дейт. Эми анын синонимдери көп. Кастаман деген жанагы чогуу майлуу, анан майпаңдап баскандарды айтабыз да. Ал эмес экен. Анан чалам анда. Бирок буга чейин өзүң айтып атып, жообуна жакындаштырдың. Бирок унутуп калдым, өзүң байкабай калдың. Майпаңдап басканда. Жок, таптакыр башкача. Кастаман деген бул деген трактордун гусеницасы. Танктын гусеницасы. Өзүңүз айттыңыз, жанагы Кастаман эмне гуси гагага деп өзүң жакындатпадыңбы? От этого слова гусеница деген сөздөн чыккан. Гуси гагага дедиң. Бирок азыр айтып салбайбы? Кастаман деген гусеница деп айтып койсо деп жүрөт. Гусеница. Тамада Пасылжандан сурайлыбы? Жок. Ким? Турсунбаев. Жылдыз байке, ассалам алейкум, кандайсыз? Жакшы өзүң? Мен бир передачадан сизге кайрылып аткам, бир сөздүн чечмелеп бересизби деп. Кыска убактымдан чектелүүмүн да. Каз таман деген эмне? 5 секундабыз бар. 5 секундабыз? 3 секундам калды. Кастаман деген бул мне кажется жанагы мен айтчу элек. Бульдозердин эмесин.
Рахмат. Урмат мырзаны сактадыңыз. Эң чоң рахмат. Эң туп-туура жооп болду. Баракелде. Мунасага баракелде. Турсунбаев, сиз мыктылардын мыктысыз. Эң жакшы жооп, эң жакшы туура жооп бердиңиз. Мен устатым болот анчам. Баракелде. Себеп дегенде Нукура кыргыз бул рубрикасында көбү билбеген суроолорду бул элге жеткирүү максатында ушундай суроолорду беребиз. Кастаман туп-туура бульдозердин, ДТ трактордун, же болбосо танктын гусеницасы, ошону Кастаман деп кыргызча айтат. Андыктан баардыгыңыздар биле жүрүңүздөр. Баракелде, куттуктайбыз. Сизде 20 секунда сакталуу боюнча калды. Ошону менен экинчи суроого өттүк. Эгерде 10 секундаңызды кайрып ала турган болсоңуз, биз розыгрыш кылалыбы? Жок, азыр биринчи, экинчи суроого өтөлү да. Эгер жакшы мындай жеңилирээк болуп атса, анда ойлонууну талап кылса, анда биз 10 секунданы кайтарганга аракет кылабыз. 10 секунданы кайтарганга. Баракелде, Нукура кыргызчадан биз Кастамандын жообун алдык. Жылызбек Турсунбаевтан кийинки сизде кайсы тандайсыз? Музыка тармагы, мектеп программасы, гендердик суроо, кино тармагы? Кино тармагы. Кино тармагы. Баракелде. Анда эмесе суроо, кино тармагында До плюс Фа кино тасмасынын режиссеру ким болот? До плюс Фа киносунун режиссеру ким? Самат Каталалды. Эркинбековго. Жок, биз издейбиз азыр. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бүттү. Мен тандабайм, Сиз тандабайсыз. Актан Исабаев. Жөнүндө койбойлу. Ал киши көрбөйт го дейм. Ал киши эмне карып калдыбы? Жал дегенде Стиви Вандерлерди угуп жүргөн киши анан туруп эле Дофа көрсө. Дофа, Нурсултан Азыкбаев. Билбей калышым мүмкүн. Эми билбей биз сурашыбыз керек да. Анда мындай кылайлы, Энергосбыт Султанга чалбайлыбы? Энергосбыт Султанга. Макул. Султан мырза. До плюс Фа киносунун режиссеру ким? Кыска сурайбыз. Энергосбытта иштегендердин кинону канчалык деңгээлде көрөрүн азыр билебиз. Сиз тааныбы? Султанбек, ассалам алейкум. Салам алейкум, кандайсың, урмат? Жакшы, кыска убакытым бар. Эми программадан чалып атам. Суроо беришти, досторуңа чалып билип ал дейт. Дофа кинофильминин режиссеру ким? Дофа. Дофан кинорежиссеру дегенде, жеңил ким эле жанагы берке? Сакалчан. Сакалчан ким эле? О, баракелде. Айтпайт болбойт эле. Жок, анда болот. Бирок баракелде. Султан мырзага кол чалуулар болсун. Урматтын дагы 20 секундасын сактап, экинчи биздин суроо берди. 20 секунда калды. Кино тармагын бүттүк, Нукура кыргыз бүттүк. Бизде музыка, мектеп программасы жана гендерлик суроо калды. Мектеп программасы баракелде. Эми бул Энергосбытта бериле турчу суроо болчу экен. Электр тогун кандай өлчөм менен өлчөйт деген суроо. Мектеп программасы оңой эле, өзүңүз билесиз. Эми биз издейбиз азыр. Электр тогун эмне кандай өлчөм менен өлчөйт электр тогун? Бизден кимдер бар? Нурс Видеоман деген ким? Билет ал жигит. Билеби? Равелов деген. Равелов. Видео тарткан. Атай Өмүрзаковго чалалы, мен электр тогун. Атай Өмүрзаков бар ошол. Нургазы Азыкбаев дейт. Ошол билет. Нургазы Азыкбаев кеттик. Коңгуроо жөнөтөбүз. 20 секунда электр тогун кандай өлчөчү эле деп кыска сураңыз. Электр тогун кандай өлчөчү эле деп. Салам алейкум, урмат. Жакшы, сулуу жигит Нургазы. Электр тогун эмне менен өлчөйт? Кана айтып койчу? Электр тогун? Электр тогду эмне менен өлчөйт? Единица измерения электричества. Ну. Амперметр. Быстро. Амперметр или вольтаж? Баракелде. Рахмат. Давай, көрүшкөнчө. 20 секундаңыз дагы эле сакталды. Мен жинде экенмин. Утат окшойт. Нургазы жинде окшочу да. Нургазы Азыкбаев, сизге чоң рахмат. Урмат мырзанын 20 секундасын сактадык. Курбангазынын байкенин баласы. Баласы баракелде. Мыкты деш керек. Мүмкүнчүлүктү колдоносузбу? 10 секунданы кайрелеби? Же 20 секунданы кетирели? Суроону калды. Суроону билип алалы. Баракелде. Сизде музыка жааты менен
гендердик суроо калды. Блин, музыканы могу Нурказга эшке көрчү да. Сиздики тескери турчу. Музыка. Музыка жатыбы? Аны эмесе музыка тармагын тандады. Урмат мырза, улуу композитор бар. Угуусунан ажырап, дүлөй келең болгон. Бул ким? Итпи. Улуу композитор. Ит. Кудай сактасын. Жо жана ит деп жооп берип турган өткөндө бир программадан. Ит деп жооп. Балдар. Улуу композитор, угуусунан ажыраган, дүлөй киши болгон. Келең. Бул кайсы композитор? Анда давай. 20 секунда. 20 секунда. Азыр поварлардан таап берели. Поварлардан. Повар. Тамашаладым. Шарапат бухгалтер. Жок, тааныбайсың анда. Бул качанкы телефон да? Качанкы телефон. Виктор Фельд дейт. Гүлжан Момбекова Ош. Тааныбайсың. Ошто катуу жүргөн гормо? Жалбат деген ким? Шаарбы? Мэрби? Жалабатта мага бир озвучка кылдырып коюшту дегендер да. Мен билбейм атын. Джексон Майкл деген ким? Джексон Майкл билет ал. Билеби? Билет. Ошол кишиге берели. Суроо. Болот. Жарайт айтам да. Урмат мырзанын Джексон Майклсине чалабыз. Джексон Майкл. Джексон. Жакшылык байке. Жакшылык. Сиз жакшылыкты Жаксон дейсиңер да? Боло берет арганда. Жакшы. Айылда суу саркан болуп жүргөндө шарк эле Сюзанна болуптур дегендер да. Джексон байке, ассалам алейкум, кандайсыз? Кандай жакшы? Передачадан чалып атам, кыска убакытта бат жооп беришиңиздер керек. Кулагы дүлөй улуу композитор. Ким? Кулагы дүлөй улуу композитор? Билбейт эмесмин. Кандайча кулагы дүлөй улуу композитор? Ит. Сиз сөгүз салган болуп калдыңар. Блин, жооп берген жоксуз. Ит дегенде эле. Ит. Азыр кайрача демесе ит эмес десе мен жооп бергем да. Ит деп жооп берип калса, ит Жакстан экен, ит деп салды, кечирип коюңуз. Бул эмоция калтырып кетти. Сиз ит эмессиз, кечирип коюңуз. 10 секундам калды. 10 секундаңыз калды. Мүмкүнчүлүк алабы? 10 секунда кайрайлыбы? Жок. Азыр бирөөгө чалабыз, ал айтып берет деп. 10 секунда мененби? 10 секунда менен. Эгерде 10 секундаңызды албай калсаңыз, андан кийинки 10 секунда калат да. Утуп каласыңар. Андан көрө 20 секундага болуп туруп, кичине кененирээк барган жакшы да. Бейли кенен коюпчу. Мейли анда. Ошондо кимге чалатабыз? Бахриддин Таджибаев деген жигитке. 2 Бул эме 10 секунд эле макул болот. 10 секунд. Мен сүйлөшүп кетем, ошондо анча берем, айтчы да берем. Мен нурдун барасың, бул ачки тагынып ал. Эч сени эч тааныбайт. Фантазия ачки тагынып. Фантазия. Мында обычно ачкиби? Жок, мындай эме оправасы. Анча модный. Бирок зрение эле. Бахойки? Кандайсың? Эме жана Шафер на прокат деген кино көрдүң беле? Ошондогу Кевин Харт жакшы ойнойт, Ошол сен Кевин Харт болуп бербейсиңби деп суранып аткам. Так, в смысле качан? Могул суббота воскресенье бошсуңбу? Так, сейчас посмотрю. Дате. Запись. Жок. Азыр так, канча сом аласың? Не знаю. Эме күйөө жолдош болушуң керек да, мындай. Зажигать. Мындай тамада эмес, жанагындай алып барчу эмес, а просто чисто зажигать, тусить. Кыздар публиканы жарып турушуң керек. Бирок Шафер на прокат сыяктуу. Это 24-го, это? Да, формат ушундай да. Так. Теги клиент той боюнча? Сейчас кечинде саат 6-да жакшым теги клиент менен. Ан 25-индечи анда. Ошо. Канча болот? Так. Билбейм, прям тойдун башынан аягына чейин, Ооба. Күндүз или прям днём там. Весь день, короче, весь день.
Барып зажигать этишиң керек беке. Нечестие. Понятно. Сен акчасын айтпайсың эртерээк. Так, не знаю даже. Ну пусть 10 тысяч, например. Все. Давай. Это если жрать будешь. 8ге макул болот бу дейт. Пожалуйста дейт. Давай, ладно. Рахмат Баха эке. Бул даже стрип спилеп кот. Урмат мырза, Мен кандай сүйлөштү Бишкекте просто. жакшы, бул баха, сиз кыйын экенсиз. 8.000 сом менен сиз Урмат мырзага болгон 10 секундага кошуп бердиңиз. 8.000 сом 2 минутталык убакыттын ичинде. Чоң рахмат сизге. Улантабыз анда эмесе. Жакшы дейт. Жакшы дейт экен, баракелде. Сүйлөшкөндөр билип турбайбы, канчасы уже график забит окшойт, ставкасы 10 миңден өдө. Бул деген манекен шоу бичи Толкун Оразбаева. Толкун Оразбаевага суроonu беребиз. 20 секунда. Жанагы Дүлөй. Толкун эже, мен Самат Аскарбековдун шоусундамын. Эме суроо мындай. Дүлөй улуу композитор ким болгон? Дүлөй. Дүлөй улуу? Улуу композитор. Дүлөй, кулак укпайт. Улуу композитор. Бул Композитор. Я не знаю. Я не знаю. Бардана кыргызча туруп. Толун айтпаса, я не знаю кичине, как будто жеңил болуп кетчү ошодо. Толкун Оразбаева кечирип коюңуз. Жаңы эле Баха деген мырза 10 секунда кайрып берсе, я не знаю деген жооп менен 10 секундасын жеп салдыңыз Урмат мырзанын. Урмат мырза. жооп бербей койсом болмокту. Эмнеге? Жок, эми шарты боюнча эгерде биз чалып албай калган абонент кайра чалып калса, ошол суроого жооп берет. Кеттик анда эмесе. Тандайбыз. Ит жакшы болду бардына. Ит. Азамат классташ шамшы дейт. Мүмкүн классташтар көп жерден биздин конокторду классташтары сактап кетчү эле. 10 секундаңызды Азамат бар же жок болот да. Шашпаева. Ал ойлонгучу 10 секунд өтүп кетет, дегичи эле өттү жок. Алымбек звук. Мүмкүн. Звук болгондо звук ачып же композитор бул дагы. Билбейм мен, Алымбек. 10 секундага Алымбек, сиз мырза сизге 10 секундага не уверен айтып койду. Асележе обондору дейт. Жок. Же чалалуу. Жок, чалбай эле болду. Асележе музей. Билбейм бул кишинде, мындай кишилерди. Асия скрипка. Билиш мүмкүн. Скрипка. Кеттик. Асия скрипка. Азыр бизге Урмат мырзанын 10 секундасын жебей жооп берсеңиз, 5-чи суроонун босоосун аттамакпыз. Бирок менин номерим билбейт, бул номерим. Албай коюш мүмкүн деген турасызбы? Андай болуш мүмкүн. Асия, это Урмат Борченов, я в шоу, мне нужна ваша помощь. Глухой, великий композитор, это кто? Баракелде, кол чабалар болсун. 10 секундаңыз сакталды. Асия, сиз 10 секундасын сактап, 5-чи суроонун босогосун аттаганга мүмкүнчүлүк бердиңиз. 5-чи суроо бизде гендердик суроо. Улантабыз. Ботфордтор деген эмне? Эми 10 секунданын ичинде бир мырзаны таап чалышыбыз керек. Бекбөрбеков чалалы. Даже мен тааныбай атам. Эмне дейт да? Байстанга чалыңыз. Ботфорд деген эмне? 10 секунданын ичинде. Өздөрүн жакшы көрөт да булар. Жаман өзү мактаманчы, жаман байкуш деген мактайт деген сөз бар да кыргыздын. Баястан сен жардамың керек, байке. Мен Урмат. Ботфорд деген эмне? Ботфорды. Бул эмне? О, рахмат. Эмне бот кийим? Всё. Колчалар болсун. Ботфорд дегенди баары билет экен. Баракелде. 5-чи суроого 10 секунда менен биздин 3-чү сезондун эң мыкты жеңүүчүсү, мыктылардын мыктысы Урмат Борченов болду. Колчалар болсун, баракелде. Чоң рахмат. Чоң рахмат.
Урматтуу көрүүчүлөр, Баястан мырза үйлөнгөндөн бери ушул жооп таптуу болуш керек деп ойлойм. Себептен де үйлөнгөндөн кийин аялынын айымдарга тийиштүү нерсенин баардыгын биле баштады болуш керек. Андыктан Баястан мырза сизге чоң рахмат. Урмат мырзаны жеңишке жеткизген сиз болдуңуз. Себептен де 10 секунда менен биздин 5-чи босогодон аттап өттүп. Урмат мырза, сизди куттуктайбыз дагы бир жолу. Рахмат. Баракелде. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Урмат мырза бизде жеңишке жетишип, Авторитет долбоорунун 3-чү сезонунун эң мыктыларынын мыктысы болуп, буга чейинки жеңүүчүлөрдү турап, өзүнүн ак жүрөктүгүн белгилеп, өзүнүн уткан акчасын башкалар сыяктуу, башка жеңүүчүлөр сыяктуу өзүнүн акчасын кайрымдуулукка жумшайм деди. Андыктан сизге чоң рахмат. Ар бир бул кайрымдуулук өз дерегине жетет дейбиз, Кудай буйрса. Андыктан сизге чоң рахмат. Сиздин атыңыздан дагы бул эң чоң бул кайрымдуу болду дейбиз. Андыктан ар дайым биз менен бирге болуңуздар, Авторитет долбоорун колдоңуздар. Авторитет долбоору сиздер менен бирге. Бизде Урмат Боршенов болду. Сизден эң бир жакшы кыска нуска долбоорго кабыл тилейбиз. Долбоор өнүгө берсин, өркүндөй берсин, көбүрөөк көрүүлөрдү таптасын, анан кийин сөзсүз түрдө каналга жазылганын баала. Чоң рахмат бизге. Баракелде, кол чалыңыздар. Всё, братан. Сен 3-чү жеңишчи болдуң. 3-чү жеңүүчү. Среди скольких?